Самар арасы амчында чыккан маал эле. Мисалы үчүн сен деле калтырап баргансың, мен деле калтырап баргам да. Акча үчүн ушул жактарда жүрөбүз. Чынбы? Ишенесиңби? Мен кадимгидей элем. Менде калбады пул, менде калбады көңүл. Розыгрыш тууралуу мен силерге айтып берейинби? Аларды алдасам, карашы адамдар неге ойноп атат? Assalamu alaikum, Respect Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конок, көп көрдүү талант, ырчы, блогер, вайнер, ютубер Абдулла Калмуратов конокто. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшы. Биздин көрүүчүлөр менен саламдашып алсаң, андан кийин маегибизди улантабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы бизде ушул YouTube аркылуу көрүп жаткан достор, эжелер, эң негизгиси мекендештер, көбүнчө ушул Москвадан көрүп жатасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кудайым буюрса, Respect Жашасын YouTube каналына поддержка бериңиздер. Чоң рахмат. Биз менен бирге болуңуздар. Буюрса сонун кызыктуу видеолор, себеби Абдулланын колдон келишинче башкача бир образды ачабыз. Серьезный, ичиндеги бүт болгон нерселерин ачканга аракет кылабыз. Эң биринчи эле биздин маегибиз Абу Москвага келген Абудан баштасак, эң биринчи келгенден баштасак. Москвага биринчи келгенде мен Абдулла болчумун. Абдулла. Айылда Абдулла болчумун. Анан кийин Москвага келдим. Москвага 2005-жылы 18-октябрда келгем. Эстеп. Анан бул жака келип, бул жакта KFC'де иштебедимби? KFC'де посудомойкада иштедим, ночто. 3 ай иштедим. Анан кийин Кудайга шүгүр туугандар иштедик. Анан Москва негедир жакпады. Анан Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанга барып, анан айыл огород кылдым. Болгарский помидор. Атам дыйканда. Болгарский помидор эктик. Анан кийин ошентип жүрүп анан күз келди. Күз келгенде уже айылда эч нерсе калбай калат. Анан кийин эле кайра эле Москвага. Анан Велостройго кеттим туугандар. Велостройдо Новый Уренгойдо Велостройдо иштедим. Ал жакта дагы бир 4 ай 5 ай иштеп, анан Москвага келип, анан ошойдо Москвада 3 жыл курьер болуп иштедим. 3 жыл курьер болуп иштедим. 3 жыл курьер болуп иштедим. Негизи ошол учурда болду эле мындай ойлор, вайнер болуп кетейин, атактуу вайнер болуп кетейин, блогер болуп кетейин деген. Негизи эмнени кыялдамсың биринчи келгенде? Мен айтып берейинби сага? Мен өзү жаштыгыман бери эле, мен 5-класста баштагам. Тойлорго музыка коюп, аппаратурам бар эле, колонкаларды коюп, анан кийин ошондо бир ниет кыла берет элем да, мен чоңойсом ырчы болом депчи. Ырчы болом деп ниет кыла берет элем. Бирок окуйм дейт элем. Бишкекке барып окуп, анан кийин ырчы болоюн дейт элем, бирок тилекке каршы андай нерсе болбоду. Себеп дегенге, эми кандай бир кыстаган ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей. Мен 18 бүттү, мектеп 9-класста бүткөм, анан кийин өзүбүздө кесиптик лицей бар эле, ошол жерде сварщик окугам 9 ай. Красный мен бүткөм. Сварщик прикинь, сварщик любой сваркалайм да. Вообще кызыгы жок да, эмне болсо сваркалай берем. Анан кийин ошентип кызыл диплом менен бүттүм. Анан ошентип ушул жака келдик. Ушул жакта Кудайга шүгүр, Кудайым рызкыбызды Москвага чачкан экен, ушул жактан терип жеп атабыз. Анан кийин атам ооруп калды. Анан окуйм деген мени вообще бир возможность болбоду да, себеп дегенде мен атам мени окутабы же менден кийинки бир туугандарым багабы. Анан кийин атам ошондо анан бир дуа кылың, ата мен ушундай кылып иштейин деген атам айтканда, балам Кудай кааласа сен окубасаң дагы ырчы болосуң деп атам ошол малда дуа кыл деле. Мына атанын дуасы ушундай экен, түз балага тиет экен. Ошон үчүн ата энеңердин дуасын алгыла туугандар. Кайыптан ырчы болуп кете бересиңер. Кайыптан сени эл тааный берет эгер ата энең дуасы чындыгында кабыл болсо. Ошондой. Вайн кайсы жылдан башталды? Вайн менен баштадыңбы? Ооба, биринчиси вайн ушул Абу, анан Күкү деген образдар менен, анан Турсунай деген образдар менен вайн тартып баштадым. Чындыгында бул вайндарым элдер билет. Эгер билет көргөндөр болсо комментарийге жазып коюңуздар. Да консом бе. Да консом? Не, маршрутта жиген озон болуп калдырбы? Жок. Кайра кеп калышы мүмкүн. Биринчи анан ошентип карасам баары вайн тартып атат. Арсен тартып атат, ал Арсен, Тутбека тартып атат, Самар арасы амчында чыккан маал эле. Өзбекчеде эле амчига деген кандай, кыргызчасы кандай болуп калат билбейм го. Рыза эле күчөгөн маал эле да. Рыза Самара хит болуп атат. Анан ушунду карап туруп, мен ушулардан не кемим бар дедим да. Давайте мен деле тартайын деп анан кийин биринчи вайным анда Мумуда иштейм да, Добрынскийде иштейм, анан кийин ошол жерде таксисттер турат эле. Анан ошолордун машинасынын жанына барып алып, Ак бата маданият бир адам деп анан ошентип ошол вайндар башталды да, анан кийин кызыгуу башталды да Инстаграмда. Анан ошол видеолорду жүктөп коям. Мурун 100 та лайк алса сүннөт болчу мен. Бирок сен негедир эмең тез кетти да Инстаграмдан. Качан баштадың? 2019? 2019 ушул 2019 жок, 2020 баштары да. Мисалы үчүн себеп дегенде 2019 десек болот. Ушул
примерно ушу ноябрь октябрлар айлары да. Элге тез алынды мындай видеолордун бат-баттан эле кетип атты ошол эмеси рейтинги. Эң негизгиси жасалма болуш керек да. Кээ биркилер бар, азыркы көп жаштар бар, хайп, şu telefonu talqalasa, şu bunu qılsa, özün qoqotini yo'q, çöntөгүндөчү. Çöntөгүнө 1 сом pul yo'q, telefon talqalayт. Себеп адамдарга жакын албайт да. Адамдарга талантың бар, вайн тарт. Талантың бар, катын кишинин ролун ойносоң, элдерге жак атат да. Элдерге жакты вайндарын тартып адамдар күтүп калды. Абы качан вайн чыгарасың деп. Мен вообще хайп деген нерсени кылган жокмун да. Себеп дегенде Кудайга шүгүр. Жакшы жүрсөң берет. Бирок ошол учурда мисалы үчүн вайнды сен баштадың, вайндан акча түшпөйт эч кандай, сен видео тартып атасың, Москвада эми билебиз өзүбүз бардыгыбыз эле. Иштеш керек. Бул жерде азыр бирөөгө айтсаң да иштеш керек, акча табыш керек, айыл салыш керек. Акча жагынан кандай болуп атты ошо баштаган учурунда? Кыйынчылыктар болуп аттыбы? Конечно, азыр деле кыйынчылык. Азыр деле жетпейт го адамга. 10 миң сом тапсаң деле. Анан кийин, конечно, кандай десем, вайн тартып баштадык. Анда амалда мен чайхана Норuz деген бир чайхана бар эле, Дабрынскийде өзүмдүн Норuz деген бир байкам ачкан эле. Ошол жерде администратор болуп иштейт элем. Айына 45 миңге. Вайн тартам, ошол жерде иштейм. Иштеп, анан жүрүп, анан ал жерден дагы чыктым. Ал жерден да чыгып, анан кийин Чайхана Долинага келдим. Чайхана Долинада мен сразу эле алиги Кухня деген бир сериалыбыз болгон биздинчи. Али орусча бир Кухня деген сериалды ошондон урдап, эми кыргызча кылып тартып, ошол жерге реклама кылат элек. Анан кийин ошо Чайхана Долинада иштеп баштадым. Анан кийин подписчиктерим көбөйө баштады. Анан кийин Москвада деле эми алиги Кудайга шүгүр ушулар бар экен, алиги стоматологиялар, салон красоталар, алиги больница, клиникалар бар экен, Кудайга шүгүр. Ошолар историясыны 2000ден бери ишип атты башында. Эми Кудайга шүгүр, рызкым ошолар аркылуу бердирип атты да, Кудайымчы. Ошолар аркылуу бердирип атты, биз иштеп аттык. Анан мен деле өзү бир вайныма бир кыйраткыдай пул влажить эткен бала эмесмин да. Мен айттым го, мен как раз Кухня деле ойнойм, үйдө эле отуруп ойноп коём. Колдон келишинче жөнөкөй. Жөнөкөй эле болуш керек. Эң негизгиси жасалма болуш керек. Жөнөкөй. Кандай десем, мен азыркы чыгып келаткан вайнер болом дегендер аябай көп да, ошолорго деле блогер болом дегендерге, ырчы болом дегендерге деле айтарым. Жасалма болуш керек адамчы. Как она есть болуш керек. Ошондо өсөсүн, ошондо сен адамдар менен мындай мамиле кыласың да. Анан өзүңчө эле жылтыраган касымды кийип алып, бүгүн жылтыраган касымды кийип алып Москва Ситиге 86-этаждан чыгып алып деле вайн тарсаң, өтпөйт. Чынбы? Значит, сен жакшынака жасалма болду. Эң негизгиси элдин ичинен алып чык. Айылда жүрүп деле, жолдо кетип атып деле тартып койсоң күлө берет адамдар. Ошондой нерсе. Ошол вайнер учурда эле сен ырчы болом деген кыялдарың дагы деле болгонсуң. Мен 5-классыман баштап ырчы болом деген ниетим бар эле да. Анан 5-классыман баштап ырчы болоюн деген ниетим бар эле, бирок окуй албадым. Музыкалык мен билимим жок. Мен эми азыр кыйраткыдай деле ырдап же болсо башка кылып салбайм. Кудайга шүгүр, ырларым миллиондон ашып атат, аркасы 100 миңден өтүп атат, эл угуп атат. Эл мен ырларымды Кудайга шүгүр секин күтүп атат да. Анан кийин мен эми адам эле туулганда качак болуп туулбайт да, чынбы? Акырынан бардык нерсе секин тууганда ырдашты билбесек үйрөнөбүз. Чынбы? Мага көпчүлүк айтат да, абы сен ырларың котор ырдайсың. Анан міне котор ырдап атсаң, анан өзбекче ырдайм, кыргызчага котор ырдап атпайм, чынбы? Эми мен алардан котор ырдаганы менен эле алар мага, мен алардан разрешение алып ырдайм. Жөн эле бирөөнү барып аккуратын дарбызын жулуп келе бербейсиң, ошондой эле нерсе. Алардан уруксат сурайм, уруксат берип, разрешение берет. Анан кийин ошолорду чыгарып атам. Себеп дегенде мен ыр жаза албайм да. Мен ыр жаза албайм. Өзбекстандын ырларын котор ырдайсың. Эми алар өзбектер, прям өзбектердин ырларын котор ырдайм. Алар деле бирөөлөрдүн которот да. Армениядан которот, Азербайжандан которот алар. Анан бизге түшүнүктүү да өзбектердин которгону, бизге түшүнүктүү. Аларга азербайжандар түшүнүктүү. Анан алар которот, алардан биз которобуз. Эми негизи ушундай бир эми айланып, эми секин иштей кылышты кылып атабыз. Сен максатың главный ошол өзбекче ырды кыргыз тилинде кыргыз элине жеткирип беришпи? Эң негизи жүрөк жакыш керек да. Сага бир кыз жакса үйлөнгүң келет го, ушундай эле да, ырды элечи. Мында турасың дагы бир ыр жакты өзбекче ырда. Кел ушул мен ырдайын. Балким ушунда мен өзүмүн ошо кыргыз элиме, мен деле өзүмүн Кудайга шүгүр жакындарым, досторума жагып калар деген максатта анан кийин ырдайбыз. Анан мен котор ырдап атабыз го. Өзбекче ырдаган жокмун го, чынбы? Же болбосо казакча ырдаган жерим жок. Азыр бардыгы эле мен эле эмес, баары котор ырдайт. Баары. Азыр баарына творческий кризис азырчы общий. Мынау чисто интернет менен иштегенге кайсы жылдан баштап кириштиң? Берки айлык жумуштарды токтотуп. Айлык жумуштарды токтотканым мына 2020нын аяктарында, мына апрелдер бар го. Апрелдер, 2021, 2021.
Анда мен 9 аяктар болуп калат. Жок. Алмалда мен интернет аркылуу акча таппайт болчумун да. Мен жөнөкөй эле өзүм эле айлыкка как положено иштейт болчумун азыркыдай элечи. Анан кийин ошентип мен качандан баштадым азыр ойлонуп алайынчы. Самса жеп чаңкап турганда пепси келет жардамга деген. Замечательно, поразительно, гениально. Мен азыр ойлонуп алайын. Акча иштеп баштаганыма 2020 июнь айларынан башталыптыр. 2020 Себеп дегенде рекламаларым күчөп баштады да. Мисалы үчүн күчөп баштады. Мурун стористерим 2000 болсо, азыркы учурда мен жашырбайм. Мен какана эселе элге деле болсун, мага деле болсун да. Көпчүлүктөрдөн сурайм да. Сторисиңе реклама, Инстаграмыңдын сторисиңе реклама канча десең, $200, $100 дейт да. Мен 5000 сом эле дейм. 5000 рубль. 5000 рубль. Адам дем ойлош керек да. Өзүң эле ойлой берсең анда болбой калат. Лентам 20 000 дейм. Туугандар, тура түшүнгүлө 20 000 сом. Мен деле эми бул нерселерге айтат, кымбат экен го десе, мен деле дедим, мен деле тиричилигим ушул Инстаграм аркылуу, YouTube аркылуу, мен деле ушул аркылуу, мен азыр бир жерде иштебейм. Бир жерге иштегени барсам, чучум, абы сен иштегени келдиң деп таң калат. Баары мен алиги капитал интернетте жолбосом бир мындай эл адамдары пулду алып келип бере тургандайчы. Сапырып аткандай. Анан кийин бир жерде иштей албайм, айтам, байкелер, тура түшүнүңүздөр, ушундай, мен ушундаймын, Инстаграм аркылуу, YouTube аркылуу мен иштейм. Мен буга чейин мен тойго мен ичим чакырган эмес да, азыр деле чакырбайт. Чакырат азыр мына Кудайга шүгүр, эми башталып атат. Акырындан Кудайга шүгүр, мына башталып атат. Мына Москвада чакырып атышат, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда чакырып атышат. Эми секин болуп атат. Негизи бизден ушул мындай интернет тармагы менен иштеп, ушул жак менен жамбак, ушул жак менен мындай баягындай байып, бутка туруп кетсе болобу негизи? Же кыйынбы? Конечно, бутка туруп кетсе болот. Неге болбойт? Эң негизгиси биринчи ырыскыны Кудайым берет. Өзүң үчүн, эл үчүн, Кудай үчүн биринчи орунда Кудай үчүн таза болсоң, бирөөнү алдабасаң, бирөөнүн акысын жебесең, түз болсоң болот. Мисалы үчүн делечи, интернет аркылуу делечи адамдарды алдап бутка тургандар толтура да. Чынбы? Алдап бутка тургандар толтура да. Алдабайчы. Мисалы үчүн сен, например, азыр айтасың, сен өзүң бир статусуң бар, бир канчалык деңгээлде. Бирок биздикилер ошону негедир көтөрө албагандай сезиле берет да. Мисалы үчүн сен ушул 20 000 десең, сага 5 000 берип тартыргысы келет рекламаны, же 10 000 эле ала бербейсиңби? Мындай эле тартып койсуң го деген сыяктуучу. Ошонун айынан балким интернеттен иштеш кыйыныраак бизге. Жок, эми жанакы адам бар да, сага 20 000 сом берип кылдыра албаган адам. Хорошо, сен эми анын көзүн карап эми кылбайсың да. Сен эми болгон нерсени айтасың да, байке, мен ушундай лентага киргизем. Мен үй бүлөмүн багып аткан нерсем ошондон, ошон үчүн ушундай десең, алам эми ал дагы ошол продукциясын реклама кылдырып атат да. Ал деле ошол реклама кылдырып, ошол нерсени сатайын деп реклама кылдырып атабы? Же просто эле эл көрсүнгө эле реклама кылдырса, анда мен 15 000 киргизип берем да. Чынбы? Эгер ал деле мен аркылуу иштеп атпайбы? Мен ал аркылуу. Кудайым рызкыбызды бири-бирибизге ушундай берип атат. Анан кийин келип алышып деле аны кылбайт. Мен чайхана ачтым, мен чайханамды реклама кылып бер. Мен сага тамак кылып берем, бир дарсокон жайып. Дарсокон үйдө мен бирөө келсе деле жаясың да сен деле, чынбы? Сен деле бирөө келсе үйүңө, адам келсе дарсоконду жайып чайың бересиң да, тамакты мен эле кылып жеп алам. Эми мен али акча деп турган жерим жок. Просто ар бир адам өзүнүн кадырын билиш керек да, чынбы? Сен деле бир жерге мына мисалы үчүн сен деле калтырап баргансың, мен деле калтырап баргам да. Калтырап барганбыз, 3 000 сом болсо иштейбиз, 2,5 000 сом болсо иштебейбиз деп кетип калган күн болгонбу сенде? Вот, көрүп атасыңбы? Ошондой. Биз адамдар акча, главный акча деле эмес дей беребиз. Бирок акча биз ушул жактарда алып жүрбөйбү? Ата-энеден алыста, чынбы? Акча канчасын өлтүрүп атпайбы? Чынбы? Канчалары туугандар акчанын айынан өлүп кетип атат. Канчалар, мага акча деле важный эмес. Мага самый главный жок. Акча үчүн ушул жактарда жүрөбүз. Чынбы? Сен экөөбүз бүгүн акча үчүн жерде отурабыз. Чынбы? Жолбосом экөөбүз эмнеден отуруп атабыз? Чынбы? Миллиондон азыр мына эмнеге акча үчүн 2 000 сом бердик аларга. Булар акча үчүн ону курду да, чынбы? Mesela бесплатно иштегиле деп биз эч ким чакырбайт го, чынбы? Вот ошондой эле. Заман ушундай болуп калды. Заман ушундай. Телефонго деле акча салсаң иштейт. Акча салбасаң иштейт, акча бар жок. Бирок иштеш керек. Эми самый главный биринчи орунга бирок акчаны койбош керек. Биринчи орунга адамдык сапатты коюш керек. Адамдык сапатың болсо акчаны таба бересиң, любой жерден жактып алып деле таба бересиң. Эң негизгисичи акчаны алиги бир Өзбекстандын бир дамыласынын бир сөзүн угуп калдым, Инстаграмда чыгып калат го. Ата-энесинин
наразы болгон, ата-энеси ак кылып жүрген балдар бар го, мисалы үчүн, ата-энесин ак кылып, баласын кечиргендер. Пешенеси менен баш менен жер касса дагы дейт, Кудай мага бербейт дейт. Ал эми ата-энесин ыраазы кылып, ата-энесинин машинасын алып берип, ата-энесин караган адам дейт. Адам караган адам дейтчи. Үйүндө жаса да Кудайым ошонун рызкысын тойгуза берет, бере берет деп атат, көрүп атасыңбы? Ал иштебесин, жүгүрбөсүн дейт. Бирок Кудай мага жолуктура берет дейт. Көрүп атасыңбы? Ошон үчүн эң негизи ата-эненин ыраазычылыгын алып, ошолорго дайым жылуу сөздөрүбүздү арнап, мен деле кээде ата-энемди тартып алам. Себеп дегенде кээде бошобой калам, мен делечи, жумуш көп да менде деле, кээде ала албай калам. Типа ошондой нерселер. Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин алардын дуасын алып жүрөбүз. Мына мисалы үчүн Москвада жүргөн мекендештерге сен да уже жүргөнүңө 7 жыл болуп калды. 7 жылдын жүзү болуп калды. Мындай бир кээде туруп ичиңде ойлор болот го, бир ушундай бир баарына бир сөз айткың келет го, ошондой. Баарына бир сөз айткым келет, мен айтайынбы? Айтчы ошону. Баарына ушундай сөз айтып келмет да. Не только Москвада, ушу негизи Россияда жүргөнүбүзгөчү. Кудайга шүгүр кылайлы дейм да. Себеп деген көптөгөн кыргыздар ушул жактарга келип бутка туруп атышат, бутка туруп атабыз, башка кылып атабыз, той кылып атабыз, бой кылып атабыз, бири-бирибизди сыйлап атабыз, катар-катар чайханаларды ачып таштадык. Күндө той Москвада. Ана мен ушул Москвада жүргөндөргө айтарым, туугандар келгиле. Ушул жердин законун, ушул жердин элин, ушул жердин пейлин, ушул жердин мындай шаарынын баркына жетели да. Сыйлашыбыз керек. Сыйлашыбыз керек. Биринчи орундачы. Себеп дегенде, ушул жерди сыйлап атабызбы? Эгер бул жерди деле элеге сыйлабай, өз билгенибизди кылып, бир күн урушуп атсак, бир күн тутушуп атсак, бир күн башка нерсе болуп атсакчы, бир күнү кууп чыгат. Мына Кыргызстанга оруп алып, бириң менен тытышып жүрө бересиң. Ачынбы? Азыр жакшы, баарыбыз пул иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, баарыбыз да машиналарды айтып атабыз, чынбы? Ооба. Вот ошону айткым келет мен. Мисалы үчүн мына Москвада жүргөндө бир эмнени ойлогоңдо Кыргызстанга ушунчалык кеткиң келет дагы? Эмнени ойлогоңдо мындай Москвага сүйүнүп каласың? Мен эмне үчүн Кыргызстанга биринчисин ойлогондо Кыргызстанга кетким келип калат деген суроо бердиң, а? Биринчи орундачы. Мен мекенге болгон сагыныч бар го. Мекен да. Ата-энеден мурда дагы мекенге болгон сагыныч бар да. Мекен ошондой Кыргызстан бар го. Биз вообще сонун мамлекетте жашайбыз да. Мекенге болгон сагыныч бар го. Ошол нерсе мени өзүнө тартат да. Ошондой кетким келип калат. Кетип берем го мен, билесиң го. Сен ошол шектелип болуп өзүң айтканча. Эми Кудайым берип атат да, ошол нерселерди тагдырга жазган экен, барып келип болуп атат. Анан кийин экинчи очередте, конечно, үй бүлөңө, ата-энеңе себеп дегенде, эми мекенге биринчи түшөбүз да. Себеп ошон үчүн мекен. Мекенден кийин эле аэропорттон чыгып туруп тур ата-энеңе барасың да. Кыргызстан абасы. Вот. Анан кийин мен дайым аэропорттон түшкөндө чөкөлөп жерде өбүрөйүн дейм. Просто алига шамал болуп калам, эмес болуп калат да. Ошого. А бул мындай да. Москвада көпчүлүк мекендештерибиз, мисалы үчүн билген, бир эле Москвада эмес, негизи эле Кыргызстанда мындай кээ бир адамдар бар го, ушундай жашоосуга наалый берет, жашоосуна мындай болуп калды. Сенде ошол сапат негизи жок экен да, мындай мен ойлогом бул экрандан ушундай болсо керек десем, жок. Мына жашоодон деле кичине таанышып эме болуп калдык. Негизи жашоодо ушундай экенсиң, ушундай наалбайт экенсиң да, бул неден бул? Накыр эле жүрө берген, бул өзүңдү жеңсең болот ушул нерсе. Бул биринчи Кудайга жакпайт. Сен миң налганың менен, же башка кылганың менен, асыны өлүп алганың мененчи, баарыбирчи, алиге бир жакшы сөз бар го, өрдөк учат, көл калат, өлбөй тирүү ким калат. Бул учат, бак калат, бул жалганда ким калат. Жашоонун жолун түшүнүп, ынтымак акыл калчаса, ушул тала турмушта урмат менен сый калат да. Болду, башка нерсе кереги жок. Себеп деген өзүңдү сыйла, бирөөнү сыйла. Менде деле кайгырган күндөрүм толтура алат. Мен деле кайгырам, мен кээде ыйлайм. Ишенесиңби? Мен кадимкыда ыйлайм. Мындай жүрөгүм менен ыйлап, көзүмө жаш келип, ыйлап өзүмчө. Оно кылам, анан кийин эле мен меники болбой атат, анан минсем болбой атат, анан минсем болбой атат. Зачем налып? Значит, болбой атса. Болтурбайсыңбы? Сүйүнүп жүрүш керек. Аракет кылыш керек. Өзүң настроенияң көтөрүп, менде калбады пул, менде калбады көңүл деп коюп, ошентип секин жашай бериш керек. Эң негизгиси күлүп жашаш керек жашоогочу. Ыйлап жашасаң ham жашооңо өтүп атпайбы? Андан көрө күлүп жашай бер, нормально. Чынбы балдар? Чынбы? Сен кайерден болсун деп сураган
Sen билет да бар деген жабылат. Yo, ben bilmegenden var da. Жок, эме кайсы жерден болосуң деген. Men негизи жалгы айтып эле койбойм. Бүгүн бирөө комментарий жазып турду, ошону жөн эле койгулачы депчи. Кайсы жерден болосуң негизи? Мен туугандар Кыргызстандан болом биринчи орунда Кыргызстандан болом. Анан жаштардын шаары Жалал-Абад шаары, Нокен районуна караштуу Бүргөндүү айылы Акбата деген жеринен болом. 18 000 калкы бар. Эли бар дыйканчылык кылат. Мал чарбачылык, дыйканчылык негизичи биздин эл аябай менеткеч да. Себеп дегенде болгарский биринчи бизде пышат. Ошол историядан көрүп калгам негизи атаң аябай сондай кандай эме дыйкан экен. Помидорлор мындай ушундай бийик аябай. Мен атам, бир эле мен атам эмес, жалпы ошо мен Бүргөндүү элим, мен өзү Ташпаказар деген жерден болом. Ташпаказар деген көчө бар да, аты көрүн, необычный да. Ошол жерден болом. Анан өзү Акбатада ошо туулуп, эми биринчи класска толгондо бияка көчүп келгенбиз. Эми анан кийин дыйканчылык кылат мен. Ошол жерде менин элим, менин баары мен таанышпыз да. Баары ошол жерде мен үй бүлөм дыйканчылык кылат, баары дыйканчылык кылат. Мен деле дыйканчылык кылып келгем. Керек болсо дагы кылам. Ошондой нерсе да дыйканчылык бул аябай сонун нерсе. Бул дыйканчылык мисалы үчүн аябай сонун нерсе, анан Москванын жашоосу баш бөлөк нерсе да. Мисалы үчүн азыр жүрбөйсүңбү? Экөөнүн мындай айырмасы болгондо кимиси сонураак? Дыйканчылык сонунбу дейм. Эми кандай десем, аякка барсаң Москва сонун деп каласың да, бияка келсең аяк сонун деп каласың да. Чынбы? Сен деле ошондой болобу? Анан кийин эле Кыргызстанга биякта жүрүп, Кыргызстанга кеткинче кетким келип атат деп сагынасың, баргандан бияка келем деп шашасың да. Себеп дегенде биз ошол жашоого көндүк да, сен дагы, мен дагы көндүк да. Аякка барсак аякта эметте беребиз, бияка келсек биякта эметте беребиз. Себеп айылдык балдар ошондой болот. Айылдык балдар любой жагын эттей берет. Мынау кичине эмеге келсек, лотерияга. Лотерияны кыргыздарга биринчи болуп алып чыккан, мен билишимче эгер адашпасам, сенсиң. Эң биринчи алып чыккан. Ооба, бул лотерия жолбосом розыгрыш тууралуу мен силерге айтып берейинби? Эгер көрүп жаткандар болсо, менден ойноп жүргөндөр болсо, мына Кудайга шүгүр биз уже 200ге жакын машиналуу болду кыргыз. Бул мен ойноман да. Мен ал нерселерди Кудайга шүгүр деп айта алам. Себеп дегенде биз жаман иш кылбадык. Биз бирөөгө кредит берип карызга батырбадык да. Биз бирөөнүн үйүндөгү баласын, жолбосом катынын, жолбосом үйүндөгү бир буюмун тартып алган жерибиз жок да. Биз болгону элге предлагать эттик. Кегиле туугандар. Ушундай, калоочуларыбыз ойноңуздар. Ошол эле жолбосом биздин оюндан бир негр утуп кетип аткан жок да. Австралияга алып кеткен жок да. Кыргызстанга кетип атпайбы? Өзүбүзгө пайда болуп атат. Анан хорошо, башталыштан айтып берейин мен сага, сразу эле башына келип алдым. Мен давайте башталыштан айтып берейин. Бул розыгрыш тууралуу 2020-жылы ошо мен сага айттым, акча таба баштадым деген. Ошол мезгилде. Ошол мезгилде мага мен бир байке келди, Кадамжайдан болот. Анан атын айтпай эле коеюн эми кичиналар уялып эми тартынышат да. Анан кийин ошо байке келди. Бул деди, сторисиңе реклама канча деди эле, менин сторисиме реклама 2000 деди. Десем, өкө деди, бизде ушундай бир оюн баштадык, гифке окшош. Шуну реклама кылышың керек деди. Мен сага деди 2000 сомдон экен берейин пулуңу. Бир ай реклама кыл. Эми кандай десем, эми как раз карантин, после карантин да. Карантин конечно акча жок да мендечи. Мен эмне болсо да ыраазымын. Байке дедим, бул оюн мага алып келип 4 та машинаны ойнотосуң деди. Шундай кылалы. Анан мен айттым, байке ишеничтүү дедим. Десем, машиналардын документтерин топтодук мына деди. Эртең оюн өткөзөбүз. Адамдар машиналарды беребиз. Анан кийин ош документтерин бересиң деди. Машиналарды үйүң алдына тизип коем деди. Анан ойлонуп, анан кийин конечно, эми после карантин, биякта атамдар пул сурайт. Акча керек. Элдин баары эле кыйналдык. Анан караш ака, апкең пулду дедим. Пулду берди, анан реклама алып баштадым. Биринчи оюн 3 ай болду. 3000 билет койгон элек, бирок баарын сата албас элекке каршы 1500 билет сатып 1000 сомдон приз теңге бөлүп, анан кийин оюн кылдык. Анан оюндарыбыз күчөдү, элге жагы баштады. Себеп адамдар утту да. Сен уттуң бүгүн, досторуң баары билет. Досторуң баары алгысы келет. Экинчи розыгрышың сразу эле бир жумадан кийин башталды. Биринчи оюн бүткөн. Биринчи оюн башталды, ал бир жумада бүттү. Экинчисин баштадыкпы? Элестетсең, менин билетим 3600 билет 45 минутада сатылып атты. Элестет. Рекорд.
Себеп деген не үчүн адамдар ойноп атат? Мен айтам да, кээде хайтерлер болот да, бул оюн адамдарды алдашат, булар өздөрүнүн туугандарына чакырат, же болбосо башка жактарга чакырат, чыгарып берет. Буларчы адамдарды алдайт дейт да. Адамдарды алдасам, хорошо, адамдар неге ойноп атат? Уткан үчүн ойноп атат. Уткан үчүн ойноп атат. Айтам го, сен бүгүн утсаң, эртең бирөөгө айтасың да, сен мен машина уттум абудан. Туугандар көргүлө деп сен айта аласың да, чынбы? Манча-мынча негатив комментарийлер болот. Өзү негизи мага негатив болбойт. Мага негатив, андай, неге нерселер болбойт. Мен себеп дегенде мен эркекче жүргөн баламын да. Кылып аткан иштерим эркекче да. Лучше и не скажешь. Мен ар бир кылып аткан нерсеме Кудайга шүгүр, Кудайым буйруса, Алланын алдына жооп берем. Мен адамдарга жооп бербейм. Мен Алланын алдына жооп берем. Алладан корксоң, баардык нерсе болот. Ошон үчүн ойной тургандар болсо, адамдар деле ону эмес да. Кээде туруп алып турбайм, ар бир адамдын душмандары болот, хейтерлери болот, жазышат. Булардын оюндары мындай, харам дейт да. Харам дейт. Харам дейт. Анан кийин эми туугандар, мен муну харам да, адал да деп айта албайм. Азыр Кыргызстанда 80% кредит менен жашайбыз да. Харам. Сага 100 000 сом пул берет да, сен айына сыгып алып атпайбы? Жок, негизи бул лотереяны мисалы үчүн 2 билет же 3 билет алса, Москвада эми жүргөндөр билебиз, 2000, 3000ди жөн эле жок кылып койгондор, толтуруп жөн эле. Чайкана бар. Андан көрө эми бир бактысынан сынап, сен айткандай машина чыгып калып атат, сенин машина эми барбы 30 000, 40 000 алгандар барбы? 50 000ге, 60 000ге. Азыр ага чейин бир сурооңо токтолуп кетейин. Сен айтасың 2-3 миңди адамдар жеп коюп атабыз дейсиң да. Хорошо, жеп коюп атабыз, бирок билетти өзүбүздүн бактыбызды сынап көрөлү деп алып атабыз да. Бир жагы туура, бир жагы бирок бир адамды бактылуу кылып атпайбызбы? Биз ошого бир кайрымдуулук кылып атпайбызбы? Элестетсең, утпай калган жакта дагы өзүбүздүн бир боорубузга, өзүбүздүн бир кыргызды машиналуу кылып атпайбызбы? Ушул нерсенин баары эл менен болуп атат. Кудайга шүгүр, шунчалык элим бар экен, элиме ыраазымын да. Ушу эл менен ушул нерселерге жетип атабыз. Машина уткандар эл аркылуу Кудайым ошолорго берип атат туугандар. Чынбы? Мен айтып атам го, мен бул жерде мен өзүм айлыгымды алып атам. Машиналарды алып келебиз, ойнотобуз, пулун чыгарабыз, машиналарга беребиз, өзүбүзгө айлык алып калабыз. Биз деле бир пайда үчүн иштейбиз да. Биз деле өзүбүзгө бунун аркасында канчалаган балдар иштейт. Операторго бересиң, баары топтолгон жерде чай ичесиң, 8 машинагачы, алар бензин ичет да. Анан бизге машиналарды айтат да. Кече бирөө комментарийге жазып атпайбы? Бу жерде оюнда дейт, 9 миллион 600 000 болот экен, бир айда ошончо пайда табат экенсиңер дейт. Анан мен айттым, ичимен күлдүм. Сиң дейт, сен мындай командаңда балдар эсептебейт ал, сен эсептеп. Мен элестетип атат да. Мен эгер 9 миллион 600 000 пул тапканымдачы, мен Кыргызстанда азыр миллионер болуп, миллионер катарына кошулуп калмак белем. Негизи командаңарда канча адам иштейсиңер? Эми биз сени көрөбүз да камерада. Мени көрөсүңөр. Менде операторум бар, бир операторум бар. 2 спонсорум бар. 2 спонсорум бар. Анан кийин болду, биз 4 адамбыз. 4 адам иштейбиз. Биз эми бир команда 4 адамбыз дагы. Эми 8 машинаны айдаганда ар бир балага бир күндө 1000 сомдон пул беребиз. Машина апарып коюп берет, алып келип кайра станкка коюп берет. Ар бир машина эми элдики да машиналарчы. Ар бир съемкага. Ар бир съемка. Ар бир съемка. Элестесең, мен черезден съемка кылып атам. Көрүп атасыңбы? Черезден. Ар бир машина парковкада турат, платныйда. Сеп бирөөнүкү. Бу элдики, элге кайра беришибиз керек жаштанкай кылып. Чынбы? Анан кийин эми Кудайга шүгүр. Ишибиз туура, ишибиз жакшы болуп аткан үчүн оюнубуз уланып атат. Эгер мен бирөө жарымды алдап койгондо мен давно жок болуп кетмекмин да, чынбы? Себеп дегенде эл деле кандай десем бир жин эмес да. Сага 3 000 сом берип коюп, анан кийин сен туугандарыңа чыгарып берип атканың көрбөй кантип калат, чынбы? Эл деген кармап тур, мен Москвада бүгүнкү күндө жүрө албайт элем эгер элди алдаганымдачы. Эми элди алдай аласың. Өзүңдү да алдай аласың. Бир экөөсүн эле алдай аласың. Кудайды алдай албайсыз да. Эгер мен 1000 жыл жашаганымдачы, действительно алдамам. Охрененно тупая идея. Байлык гарантия. Абы сен 1000 жыл жашайсың деген, менде паспортум болгондочу, мен элди алдап, качып, бирок 1000 жыл жашайын да, кийин жеп жатам дейт элем да. Мен 1000 жыл жашабайм го. Кудайым канча өмүр берет билбейм. Азыр эми 26га толуп аткан балдарбыз да. Кудайым канча жаш берет бизге али, мен аны билбейм. Ладно. Неплохо. 12-чи турдан кийин токтотуп туруп бир эс алуу кылдың да, сен көпкө эс алып кылып туруп анан кайра баштадың. Же 13-чү турдан кийинби? 12-чи турдан тур болуп атты да, анан токтодуң да бир эмеге. Мындай да, эми кандай десем, алиге мен 12-чи турдан оюнду токтотконун себеби, биз ошол апрель, июнь айында
Мен Сочиге кеткенбиз да, досум экөөбүз Сочиге кеткенбиз. Ошол малда да толкундун жанагы гитарада ырдатып биз тиги Москва Сити тартып анан YouTube каналыма киргизип анан мен Сочиге кеткем. Анан кийин биз ошол маалда договор болуп, оюн жаңы башталган маалда биз 12 оюнга договор кылганбыз. Договор бар, башында 12 оюнга. Мен договорду кагаз түрүндө кылам. Мен шайлап кала, мына жөнөкөй, пөнөкөй вообще иштешпейм. Ошону менен ал договор бүтүп, сен өзүң андан кийин өзүң ойнотуп баштадыңбы? Жок. Кайра ошол менен. Кайра эле келип, ошолар менен договор түзүп. Бул эми мына харам деп атабыз, башка деп атабыз, бирок мен билишимче сен честный ойноп атасың оюнду. Бул сенде барбы бир, мисалы үчүн 50-чы турдан кийин болду, токтоптон баш ойнотпойм же болбосо 100-чы турдан кийин деген бир ограничение? Менде андай нерсе жок. Бизде дагы аз договорум бар. Дагы 12 оюнга договорум бар да. Дагы 12 оюнга договорум бар, уже келип калды, Бул Кыргызстанда элдин бардыгы машина утуп алмайынча ойнотуп бересиң. Жок, андай эмес. Андай эмес. Ар бир нерсе өзүнүн убагы менен да. Отун деле, мына күйүп турган отун деле өзүнүн убагы келгенде өчөт. Бул нерсе деле ошондой эле нерсе да. Бир убагы келет, бул нерселер деле токтойт. Анан кийин ошол малда токтотобуз. Ага чейин Кудайым насип кылса, адамдарга машиналык кылгандан токтобойбуз туугандар. Биз жамандык кылган жокпуз. Биз бирөөгө соопчулук кылып атабыз. Себеп дегенде, бул оюндан мен өзүм да билет алам. Өзүм акчама билет алам. Ушул лотерея боюнча акыркы суроо болсун. Мен себеби лотереяга чейин сага жазгам, гиф уюштурайлы деп. Сен бирок негизи тарыхында вообще гиф ойноткон блогер эмессиң. Бир эле сен болушуң керек өзүбүздө Кыргыздарда. Гиф менен лотереянын айырмасы эмнеде? Аябай чоң да. Лотерея розыгрыш деп айтайлы. Лотерея десең, эртең YouTube каналыңан авторский оно деп болуп койбосун. Розыгрыш деп айтсам, гиф менен розыгрыштын айырмасы ат менен төө дейт да. Неге билесиңби? Себеп дегенде спонсорлор болот, алар деле спонсорлор акча берип катышат ал оюнга. Акча берип катышат, 10 000 сомдон алат. Хорошо, 500 спонсор болсун, 5 миллион пул алды дагы бир машина ойнотуп атышат. Бир машина ойнотуп атышат. Эми ал жерде бир машина коёт, анан приз, сириз, майда чүдөлөрдү коёт дагы. Анан адамдарга подписчик топтош үчүн өздөрүнүн же болбосо бир Instagram баракчасын накрутка кылдырыш үчүн, же болбосо бир салонун, типа ошондой нерселер да. Спонсорлор. Адамдар ойлой берет да, мен подписчигим көп болсо авторитетим көп болот депчи. Жок, сен биринчи адамдар менен мамиле кыл. Сен миллион подписчигиң болуп туруп, ит тааныбаса, зачем сага керек бар? Чынбы? Ошого миллион подписчик кылып туруп, бирөөгө жардам бере албасаң, сага эмне кереги бар? Мына Кудайга шүгүр, Москвадагы кыргыздарга биз жардам берип келе жатпадымбы, билесиңби, көргөн эмесиңби? Жардам берип келип жатсам, адамдар айтат да, ушул нерсени көрсөтпөй эле, айтпай эле кыла бербейсиңерби депчи. Садака экиге бөлүнөт да. Чынбы? Сен жарыя садака көрсөтпөсөң дагы жазып атпайбы, мисалы үчүн неге ушунча иштеп атасың, садака кылбайсың, бербейсиң деген комментарий. Ал балага, ал кишиге мен көрсөткөнүм менен адамдар эл акча которуп жардам берип атпайбы? Мен ошол адамдарга келди, ушул адамдын бир жакшылык болуп кетишине, адам болуп кетишине, Кыргызстанга жетишине, түзүк болуп кетишине бир салым койшолу, силер да жардам бергиле, Кудайым кайтарат деп кылып атпайбызбы? Жалпы, жалпы эл менен кылып атпайбыз, мен өзүм кылган жокмун го. Себепчи болуп берет. Мен себепчи болуп атам. Мен ошол нерсени уюштуруп атам. Анан адамдар айтат, "Абы сен ушунун аркасынан пул таап, ушуларды чыгарып атасың" деди эле. Анан мага аябай катуу сөз тийди. Бул сөздү мен бир жолу уккан жокмун да, бир көп адамдан уктум дагы. Мен действительно эгер ушул аркылуу акча тапканымда ошол адамдардын сөзүнө чыдап, азырга чейин жардам берип, азыр ушуну пул иштемекмин. Көрдүңбү? Ошондон кийин. Мен ушул сөз катуу тийди дагы. Эми Кудай көрүп турат. Мен эми өзүм берип атсам, кайрымдуулук кылып атсам, көрсөтпөй эле кыла берейинчи дедим. Ошонго чейин Кудайга шүгүр кылып келатам. Мындан кийин да Кудайым берип турса кыла берем. Анан кийин кой ушул нерсени көрсөтпөйүн деп туруп, элдерге жардам сурабай койдум. Көрүп атасыңбы? Эгер мен ушул нерседен пайда көргөнүмдө, акча тапканымда, токтотпойт элем да. Мен издейт элем да алардычы. Каерде бар экен, сен бир жериң уруп жарайлы, сен кайрымдуулук кылайлы, пул иштейли деп иш кылмакпыз да. Чынбы? Акыркы учурда Instagram баракчаңды карадым, Вайн вообще тартпай калыпсың. Чоңойдум окшойт. Жок, Вайн тартам, жок. Өтөйүн деп атасыңбы? Вайн токтотуп туруп. Жок, Вайнды токтотпойм. Алиге ардык нерсе илхам келиш керек да. Сен деле мындай аппетитиң болсо тамак жейсиң го. Аппетитиң болсо тамак жебейсиң да, чынбы? Эми кете Вайн тарткым келет. Кете тартып атам. Токтотуп калган жерим жок. Анан секин ушул ырчылыкка өтүп атам.
ырчылык өтүп атканымдын себеби эми алиге Кудайым жаштын тилегин берет дейт да. Мен эми туугандар мына Кыргызстандагы бардык ырчыларды башайт этем. Мен алардын бирөөсүнө мамилелерим бар, Кудайга шүгүр, баары менен бар, жогу менен жок, жоктор менен Кудай калса мамиле кылганга аракет кылам. Себептен мен ушундай адаммын. Мен өзүмчө эле бүгүн YouTube каналымда мынча миллион просмотр алдым, мен мындай болуп кеттим, мен бирөө тойго чакырып атат, мен болуп кеттим деген менде андай нерсе жок да. Баары менен жакшы мамиле боло берсеңчи, бардык нерсе боло берет да. Баарына эле тырышып эле катый берсең, зачем анын кереги бар? Өзүң эле кыйналасың. Чынбы? Ага барбыр. Ага барбыр да. Туура айтасың. Өзүң эле кыйналасың. Андан көрө сонун бол, аракет кыл, кичипейил бол. Адамдарга колуңа бирөөнүн сөзүн айтканын кылбаш керек. Бирөө сага бүгүн мындай кыл, андай кыл деп турган болсо, анын айтканын кылбаш керек. Неге билесиңби? Кереги жок да. Кудайым сага баш берген го, ага берген башты, чынбы? Өзүңүн оюң менен бол. Ата-энең менен акылдаш. Кеңеш ата-энең менен. Даже бир туугандарың менен кеңешпей кое бер. Ата-энең менен кеңеш, ошол сага берген кеңешине карап иш кыл. Ана пром ошолор айткан ишти кылдырба. Өзүң башың бар, өзүң акылың бар, ошондой да, ошон үчүн. Мынау лотерея баштаганга чейинки Абу менен лотерея баштагандан кийин эми Абунун экөөнүн материалдык жактан акча жагынан кичине өзгөрүү болду. Болду, конечно. Эмеси чоң, аралыгы чоң. Элдердин мамилеси кандай болду? Ага чейинки Абуга болгон мамилеси кандай, андан кийин болгон? Мен Кудайга шүгүр, Абу боло электе мурда деле өзүм жакындарыма, досторума ушундай бир достойныймын да. Куду ушундаймын да. Салам алейкум, алейкум ассалам. Мен бир өзүмө жырттаңда анын үйүнө барып жатып алган жерим жок. Жырттаңда анын пулуна чай ичип аткан жерим жок да. Кудайга шүгүр, ошол малда деле иштесем деле өзүм пулума иштеп, өзүм ана болуп аткам. Конечно, мен сага айтайынбы? Бирок азыр мынтип айтсамчы, адамдар айтат да, Абу, сен өзүңчө оно кылып кеттиң, өзүңчө мойнуң көтөрүп алдың. Дебегиле туугандар. Достор, айтып айтпагыла, Кыргызстанда эң кымбат реклама кылган мен болдум. Вот с этого момента попал в другой. Себеп дегенде менден башка эч ким мындай реклама кылган эмес. Кудай кааласа мен ойлоп турам, мындан кийин дагы ошондой реклама кылыша албайбы? Себеп дегенде эмнеге билесиңби? Ошол розыгрыштын аркасынан. Мен бир розыгрышты 1 минут чыгып, ошол адам менен сүйлөшүп 150 000 сом болду. Рубльга 150 000. Ошондо кандай болуп калды? Кантип 150 000 болду? 1 000. Сен келдиң, розыгрыш баштадың байке. Шунда мен реклама кылып бериңиз. Десин, мен хорошо дейм. Бирок мен YouTube каналыма чыгарбайм, бирок мен сенин жаныңа чыгып сүйлөп берем. Лотерея отдельно баштаган өзү, розыгрышты. Алар отдельно баштагандар. Мен шундай кылып берем. Десем, алар канча болот дейм. Мен айтам, силер айткыла десем. Биринчи элден башталды да. Абу деди 150 000 берели деди. Бир рекламаны. Ошол малда ал өттү да, ошол малда 150 000 сом берди. Бул биринчи берген адамды айттым сага. Мен менен чыгат, Кудайым берди да. Ошол адамга мен чыктым, ал даже мени адамды YouTube каналыман көргөн жок. Адамдар WhatsApp'тардан көрүп эле ошол адамдардын бир күндө билет 800-900 билет сатып кетип атты. Сен эмең турган. Бетими көргөн үчүн. Мен турганым үчүн. Кудайым берди мага эл астына. Сен ошол учурда өзүң лотерея баштап пейлингенен экен, негизи бардыгын реклама кылып. Барын реклама кылдым. Ишенесиңби? Кара да. Ошо барын реклама кылып аттың, сен алардын, сен ой өзүңө ишенесиң. Аларга канча жооп бересиң? Алар эмнен карап тур. Эмтип карап тур да. Ошол нерсе, ошол суроону аябай тура берип койдуң да сенчи. Мен реклама кылдырган адамдар келет да. Мен кылбайм десем, сен пул кармап эле болуп кеттиңби? Биз деле баштадык, биз деле кылсак болот эле го, сен андай экенсиң, мындай экенсиң деп келишет да. Мен айтам, реклама 200 000 дейм. Мен ойлойм да, булар качса экен менденчи. Десем, 200 000 көтөрүп келип алат. Абу, мына 200 000. Давай, реклама кылалы. Мен хорошо дейм. Туугандар, ана мынтип айтам. Достор, алар мен биринчи камерага чыгардан мурда алар менен сүйлөшөм. Бул оюн ушундай оюн, кыйын оюн байке. Өткүзө аласыздарбы? Эртең акчаңыздарга күйүп калбайсыздарбы? Десек, жок, смело биз кылдырабыз, кылабыз, өзүбүз аракет кылабыз, бүтүрөбүз. Мен айтам да, туугандар, салам алейкумдар. Булар ушундай оюн баштаптыр. Билетин басып мынчадан экен, мынча машина коюптур. Калуучулар болсо ойногула дейм. Ана сен ойно деп айта албайм да. Мен укугум жок сен ойно деп айтканга. Хорошо деп туруп реклама аябай күчөйдү. Реклама шересиң күндө 2 адамга реклама кылам. Ошондой болот. Ошол башында мен билем да, баарын өзүм ошондой реклама кылып аттым, Бирок кандай десем, өтө деле көпкө созулган жок. Анан кийин ошонун аркасынан алар элди алдаганга түшүштү. Мен реклама кылгандар,
акчаларын кайтарып бербей коюшту, оюндарын кылбай коюшту. А бирок эл анчалык мага негатив болбоду. Себеп неге билесиңби? Себеп дегенде мен айткан сөзүм бар да. Мен өзүм достойно жүрбөймүнбү? Мен достойно жүрбөсөм мен эч жагы чабылып кетмекмин. Ойнотуп атыптыр, кааласаңар ойногула деген жер. Мен айтам, туугандар ушулар ушундан баштаптыр, көргүлө. Эгер макул болсоңор ойногула. Ойноткондор ойнотту, оюндарын өткүзсүн. Сонун. Анча-мынча арасында ушундайлар болду да, оюн толук өткүзө албай, бөлүп, чачып, ушинтип кылгандар болду. Бирок Кудайга шүгүр, элдин баарына ыраазымын. Негизи эле бул өзү кыйын жумуш болсо керек, мен өзүм ошентип ойлойм да. 3000 адамдын акча которулат, анын пулине. Мисалга 3000 адам өзү эл менен иштешиш бул аябай кыйын нерсе да. Себеп дегенде бул эл адамы болуш, сага күндө сын айтат, жана жакшы сөз айтат, жаман сөз айтат, сени колдойт, кете кордойт. Тип ошондой да, ошон үчүн алиге эл менен жүрсөң бийиксин, элден чыксаң кейиксин дейт. Эми эл менен жүрүш үчүн ошончо проблемасы бар. Өзүн алып жүрүш керек да, жакшынакай жүрүш керек. Мына мисалы үчүн атактуулук, азыр эми Москвада номер 1-чилердин ордунда турасың, мисалы үчүн. Ушундай атактуулуктан пайдаланып элге кандай жардам берсе болот? Сен мисалы үчүн мындайча айтканда элдин күзгүсүсүң. 10.000 адамдын 500 жаман көрсө, 9500 сени карап турат. Сен не кылсаң ошондой кылгысы келет, сен кандай кийинсең ошондой кийингиси келет, сен кандай жүрсөң ошондой жүргүсү келет. Ошолорго сен кандай жардам берсең болот мисалы үчүн? Ушундай эмеден, учурдан пайдаланычы. Мен сага айтайынбы? Бир адамга акча жактан жардам берип, анын мүшкүлүн жеңилтете албайсың да. Чынбы? 10 миллион берсең жетпейт. Жетпейт ооба. Вообще жетпейт. Мындай нерсе бар да, адамда бир көңүл деген, сөз деген нерсе бар да. Бир сөз бар да. Сен делечи бир жерде мындай кетип атканда тийген сөз тиет го, мындай кылсаң мындай болбойт белең деп койсо, сен өзүңө кетип калсаң, мен акыл өргөтпөйм. Мен адамдарга жакшы жашашты өргөтөм. Мен кечке позитивный жүрөм. Мен Instagramга карасаң бир капа болуп, кайгырып, чөккөн жерим жок да, позитивный адамдарга жардам берем. Бир стоматология керек болуп, тиши ооруп отурган болсо, стоматологияны реклама кылып калам. Ооба. Кафени. Ал орусун баса калат. Эми жардам берип атпайбыз кыргыздарга. Клиникага реклама кыла калабыз, чайханага реклама кылып калабыз. Үйүнө 4-5 досу келди, үйүнө коноктой албайт. Отурат. Кайерге барсак экен деп. Ана мени караса мен чайхана дальнаны реклама кылып атам. Ошол жерге барайлы деп, кайерге барып атат, чынбы? Бири-бирибизге жардам ошондой. Эми мына ырлар чабырып атабыз адамдарга, Кудай калса тойлоруна кызмат кылып атабыз. Кудайга шүгүр, Москвада деле тойлорго чыгып, элдин маанайын көтөрүп, Кудайга шүгүр, мен деле аз көп болбосо дагы өзүмө жарашыктуу көрөрмандарымды топтоп атам да менчи. Ыр жаздырып атасың, азыр эми Кудайым буйруса алды да. Келечек али алды да. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга чейин барам деген ойлор барбы буйруса? Өзү алиге бир нерсе бар го. Бир нерсени баштадыңбы? Үй фундамент курдук го. Үйдүн үстүн жаап бүтүрүп киришибиз керек го. Ошондой да. Эми Кудайым буйруса качан болобуз мен билбедим го. Бирок Кудай кааласа секин ошол нерсени ошол нерсеге чейин аракет кылам. Жок, токтолбойт. Ыр деле токтойт, башка деле токтойт. Качан жүрөк токтогондо. Мисалы үчүн Өзбекстандын ырын которду деп атпайт. Өзүң авторский ырларды буйруса. Ооба, менин авторский ырым бар да. Өмүр деген ыр жазганбыз. Чыктыбы ютубка? Ютубка чыккан да. Мен баймын деп досум керилбе. Байлык кетпейт сен менен бирге деген ырды жазганбыз. Авторский. Андан кийин келчи гүлүм келчи, сен колуңду берчи, түбөлүккө сен менен ай бир болоюн дечи деген ырыбыз бар. Өмүр деген ырыбыз бар. Келчи гүлүм деген ырым өзүмүкү азыр дагы. Мен 23-24 ыр жазбайбын. Ошондой болуп калды, жеке альбом болуп калды. Эки альбом болуп калды. Жеке концерт качан берели? Жеке концертти Кудай кааласа, азыр мен ырым айтып атам. Сарказм. Азыр ырым бар эле. Мен бараттам Бомбейге. Мен бараттам Бомбейге, жумуш табылар мендейге, табылбаса кантейин мага окшогон кедейге, деп. Не бар мага Бомбейде, жолукканда сендейге. Алыр, аны өз негизи бул ырлардын баарын ким жазып берет да, сурабайсыңбы ошону? Сени ушунчалык мындай ырчылыкка, мындай кызыгышыңы, мындай өстүргөн ким деп айтпайсыңбы? Кыргызстанда бир ырчы бар да. Аябай жакшы инсан. Действительно, бүгүн деле сен чакырдың келбей калды го. Кудай буйруса кийинкисинде. Кийинкисинде көрөсүңөр. Туугандар, мен ушунчалык ырчылыгыма бир себепчи болуп, көптөгөн ырлардын тексттерин жазып берип, ошол өзбекче ырларды мага кыргызчага которуп берип, мага жардам берип жаткан эки адам бар да.
Ким? Бирөөсү Ильяс Кудретов, кыргыз эстрада жылдызы. Экинчиси мен ошол ырларымды жасаган Сапар Айбашев деген агам бар. Кыргызстанда аласыз. Ал Кыргызстанда ырларды мен биякта биз жасабыз, Сапар агам ал жакта ырларды аранжировкалап, бар жогун ону кылып жүрөт. Бияктан голос жүрүп жөнөтөбүз ошондой. Анан кийин ошол инсандарга мен эң негизгиси биринчи очередте рахмат айтам да. Себеп дегенде мен ушул нерсеге алып келип, ушул нерсеге ушунчалык элге таанып, ырларыбыз миллиондон өтүп атпайбы? Чынбы? Миллиондон өтүп атат. Анан кече бир айткан сөзүң бар өзүңдүн. Дарак бир жерден көгөрөт деп. Мен эгер мындан да күчтүү ырчы болуп кетсең дагы буларды тыштабайсың. Жок, ушулар менен иштешем. Эмне үчүн айттым билесиңби? Мен принцип өзүм жашоом принципи ушундай да. Бир жерде жүрсөң көгөрөсүңбү? Анан кийин эмне үчүн айтып берейин сага? Себеп дегенде кээ биркилер бар да, абу нерде бир аранжировщик бар экен, дерзкий жазат экен, күчтүү жазат экен, шуңа бир көрбөйсүңбү, ар кимдин идеясы ар кыл деп көрөт да. Мен айтам, сен жазып бер анда. Жазып бер дедим. Мага жаккан адам иштешип атам го дедим. Кудайга шүгүр, Сапар агам деле, же болбосо Ильяс акам деле мага бир жаман нерсени түртүп аткан жери жок да. Кудайга шүгүр болуп атат го. Бардык нерсе болуп атат. А мен да билесиң унутуп калдым. Мен бул жакта мен голосторумду чүргөн да бир акам бар. Мен ырчылыгыма да аябай салымын кошкон, Максат Исабаев деген. Максат Исабаев өзүнүн студиясы бар анын. Өзүнүн үйдө студиясы бар да, мындай эле үйдө студия бар. Ошол жерден жазабыз ырларды. Эми башка жактарга барып деле 10 миң, 20 миң, 30 миң сом деле төлөп ыр жаздыра алабыз. Студияларга барып. А зачем бизге? Кудайга шүгүр, ошол жерде ошол нерсе аркылуу көгөрүп атпайбыз, бир жерден көгөрүп атпайбыз. Ама адамдар айта берет да, мындай кылбайсың деп өзүм тааныштарым айта берет да. Силер кыла бергиле деп азыр ам айтам, айтып деле келем. Мен ушундаймын, мен бетке айтып калам. Ошол принцибиң жакты мага негизи. Бетке айтыш керек. Болду, болбосо. Ал адамдар менен иштешип атып, сен элестесең, бир адам менен иштешип атып, кантип аны кыйып, башка бирөөгө өтүп кетесиң. А сен ошол күнгө чейин, ошо бирөө менен иштешкенге чейинки сага кылган жакшылыгын унутуп коесуңбу? Өзүң деле ойлонсоң, ойлонбогондор бар да, алар өспөйт, иш чап барат. Мага демектир, менден күчтүү, вообще сон ырдагандар бар да. Ушундай сон ырдагандар бар, аларды уксаңчы, ырдаган келбей калат. А бирок Кудайым бербей атпайбы? А Кудайым сага кантип берип атат? Ошол инсандар аркылуу берип атат. Көрүп атасыңбы? Бирөө ырың жазып берип атат, сага жардам берип атат, мынтип ырдайсың, мындай кыласың, бирөө сенин аранжировкаларыңды жазып берип атат. Чынбы? А вот, жашоо ушундай, көрүп атасыңбы? Сен өзүң менен өзүңчө турсаңчы, тура бересиң. Жылыш керек. Просатит болосуң. Тамагыңа суук өтөт. Хорошая шутка. 2021 аяктап атат, 2022 эмне пландар бар? Буйруса. Менде аябай көп пландарым бар. Менден Кудай кааласа жакында спорт сарайында шоу, концерт коесуң, эмне кыласың? Өзү негизи мен кантип айтайынбы, ырдап баштаганыма 1 жыл болду. Бирок катуу кетипсиң 1 жыл. 1 жылдын ичинде ушунча бир 2 альбомду ыр жаздык. Кудайга шүгүр, ырларыбыз эл угуп атат. Анан кийин мен азыр концерт бергени айтайынбы? Мен өзүм концерт бергим келбей атат да. Мен концерт коюп акча тапкым келбей атат да. Неге билесиңби? Неге? Мен чыкканыма 1 жыл болду го. О 5 жыл чыгып жүргөндөр койсун. Себеп алар менет кылды ошол күнгө чейин. А мен менет кыла элекмин да. Эми кылып баштадым да. Сен деле менет кылганың үчүн чыктың да. Жок, менет кылып атам. Даже кылыш керек да. Элди сиңириш керек да. Эртең чыгып туруп ырдагандачы нериңен тер агыш керек да. Тер агып сени эл колдоп турсачы, ошол нерсе рахат да. Азыр акча үчүн ар жерге барып концерт, эртең жаңы жылга карата концерт коелу деп атат, эми чай концерт. Мен барып, биякта өзүмдүн көрмөндөрүм толтурам Москвада. Кудайга шүгүр, мен жөн эле айта алам да, бар депчи. Ошол инсандар келсе, жаңы жылдык кечесине барып ырдап, мен официальный өзүм концертим деп, жол болсун башка, мен ушундай официальный концертти Кудай кааласа беребиз. Убагында. Көп интервьюдан баш тартып коем дедим. Сен өзүң айттың, мен азырынча эмгек сиңире элекмин деп. Өзүңдү азыр эмгек сиңире элекмин деп эсептейсиңби дагы? Ооба, мен али аракет кылышым, иштешим керек, толук иштей турган болдум. Иштей турган болдум. Мен азыр иштей турган болдум да, себеп катнала элекмин. Үйлөнгөндөн кийин интервью бар бересиң. Эми азыр мен эми кандай десем, интервью неге бербейм билесиңби? Эч ким олайын деп сурабайт. Тамаша, беребиз эми кандай десем. Мен интервью берип, не деп айтам деп ойлой берем да. Чыгып алып. Мына бүгүн эми сурадың, сенга кел, туш келди. Шу күнгө чейинки кылган иштеримди сага айтып берип атам. Көрүп атасыңбы? Жаман сон болду. Моменттен кармадым. Видеону айтып берип атам да. А менде эми чыгып эле ырдап, эми баян тартып баштаган интервьюлар десе мен чыгып не деп айтам. Элестесең. Али айылда эше ким жүргөнүм айтып берем. Болуш керек. Ушуну менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Негизи рахмат. Аябай. Унча тез бүтүп калды. Биз кеч келдик да. Негизи рахмат.
чоң ушундай убакыт бөлүп келип бергениңе бизге өтө жөнөкөй адам экенсиң. Мен сени негизи буга чейин телефон, интернеттен, инстаграмдан таанысам. Азыр алдымдан 2-3 күндөн бери сүйлөшүп байкадым. Кыргызстанда ушул ата-энең болгон ысык салам. Негизи кыргыз элине салам жолдоп. Сага эркин микрофон. Сага дагы чоң рахмат. Сен деле ишиңе келик. Мына Кудайым буюрса YouTube канал ачып, өзү YouTube канал ачып, бир эл менен иштешүү деген нерсени сен мына эми качандан бери баштадың билбейм го. Бул өзү кыйын нерсе. Ал нерсени уже сен сезип баштадың да. Себеп дегенде бул YouTube менен иштешүү, бир адамдарга бир контент жасап, адамдарга көрсөтүп, анан ал адамдарга жакса ошол сенин бир үй кургандай эле бир оноң да. Анан кийин ошол эң биринчиден Аллахка миң метте шүгүр. Кудайыма миң метте шүгүр. Ушунчалык кыргыз кылып жаратканына, эң негизгиси мусулман кылып жаратканына Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу кыздар, урматтуу балдар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунчалык урматтап, сыйлап, ыр чыгарсам ырым угуп атасыңар, вайын чыгарсам вайынымы көрүп атасыңар, сүрөт киргизсем лайкыңарды басып атасыңар, промойго кирсем кирип мен менен түнкү саат 2 болобу, 3 болобу отуруп атасыңар. Баарыңыздарга чоң рахмат, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Эң негизгиси кыргыз болуп жаралганыбызга миң метте шүгүр. Кудайым буюрса келечегибиз али алдыда, жакшылыктар аябай көп болот. Кудайым буюрса дагы өзүбүздүн мекенибизге барып, өзүбүздүн эли жерибизде сонун болуп иштешти. Аллахым баарына насип кылсын. Анан өзгөчө бир саламды ушул мен ата-энеме салам айтам. Ата-эне менен күнүндө сүйлөшүп турам телефон аркылуу. Анан кел ушул бүгүнкү сенин передачаң деле Кудайым буюрса ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Ийгиликтүү болсун туугандар. Бардык нерсе деле кытерка деле эмне туулган деле кытерка болуп туулду беле. Секин кытерка болбодубу? Ошондой эле болот да, чынбы? Ошол деле. Мына мен досторум бар, Азирет деле, Азирет, Канат деген досторум деле аста секиндик менен ушул даражага жетишип атышат да. Чынбы? Өзүнүн өзү болгон жок. Мына Салиев Кыргызстанда номер айдын фотограф деп мен айта алам. Ал нерсеге ал кече тул кирген жок да. Бүгүн аракет кылып атат. Мен Шергазы, Самаш деген досторум бар. Мына чынбы? 1-2 жылдан кийин буюрсам мен айтасың. Номер алиментти берди. Кудай кааласа мен ишенем. Сен аракетиң себеп деген аябай жакшы. Себеп деген кара тандаган жериң сонун, көргөн адамга бир мындай приятный да, приятный. Ошон үчүн рахмат кыргыз элим, баарыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзгөчө мен атама, апама, анан негизи эле Жалал Абад области Нокен районуна Бүргөндүү айылыма чоң өзгөчө салам. Дайыма ден соолук толойлу, Кудайым буюрса иштеп Саламан ата-энебиздин алдына барышты. Аллахым баарыбызга насип кылсын тууганда. Кимдегин бул эфирди көрүп аткан болсо бир ниет кылып, лайк басып, ушул баланы дагы бир колдоп, мени дагы колдоп, Кудай кааласа, алиги силер менен биз туугандар. Бул дагы мен дагы баарыбыз силер менен биз да. Силер колдосоңор өсөбүз. Силер колдосоңор чөгөбүз. Ошол эле нерсе. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Лайк басып коюшту унутпагыла. Обязательно 5-6 килограмм лайктан басып, üstünde комментарийден басып турап, бир жеп коебуз биз. Рахмат. Биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Буйруса алдыда дагы жакшы видеолорду күтүңүздөр. Каналга жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, коңгурочону басып коюңуздар. Респект жашасын YouTube каналы. Спартиканы айтам деп унутуп калдым да. Серьезно эле 40 миң алдың бени. Ого, 40 миң. 40 миң алдың? Нет, чё? Мына, 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 мына,